Ош облусунун аймагында ушул тапта 102 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Анын 40 мектептер түзөт. Быйылкы жаңы окуу жылында 5 жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Пайдубалы башталган же болбосо чатыры жабылган объекттердин саны 50 объект болуп эсептелет. Андан сырткары калгандары долбоорлуу проектлер даярдалып бүткөрүлгөн. Быйылкы 2021 жылдын иш планында 19 курулуш объектиси тапшыруу пландаштырылган болсо, анын ичинен бүгүнкү 15 сентябрь билим күнүнө карата 11 курулуштун объектиси толук бүткөрүлдү. Курулушу жыйынтыкталуу этабында турган 4 объектинин 3-ü Нокат районунда жайгашкан. Алардын бири 4,5 миңден ашык эл жашаган Борко айылына таандык. Заманбап спорт залы, ашканасы менен түшүп жаткан типтүү мектеп Сабыт өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Келдибек Каримов атындагы орто мектебинде жаңы имарат курулат. 375 орундуу 2 кабаттан турат. Долбоордун баасы 71 миллион 210 миң сомду түзөт. Ушундай эле Кыргызстан өкмөтүнүн Кыргызата айылында Парпиев, Абджилел Парпиев атындагы орто мектебинин кошумча имараты 2018 жылы жаңы мектеп бүткөн, бирок спорт залы кошо курулбагандыктан бүгүнкү күндө ага кошумча спорт залы куруу жагы колго алынган. Жаңы окуу жылынын экинчи чейрегинде пайдаланууга берилүүчү мектеп Борко айылында эгемен жылдар ичинде курулган алгачкы жаңы мектеп. 70-жылдары пайдаланууга берилген эски мектепте азыр окуучулар 3 мөөнөт менен билим алууда. Бул жерде азыр 300гө жетпеген орун бар, бирок учурда 650 окуучубуз бар. Азыркы учурда 2 смен окуйбуз, 3-чү сменге 3 класс келет. 3 окуу классыбыз батпай калаттан 3-чү сменге саат 2-де киришет. Ал арада түрткү берүүчү грант менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен Кыргызата айылында 2 кабаттуу бала бакча пайдаланууга берилди. Мында эми айылдын мектеп жашына чейинки 60 наристе тарбияланат. Районда 56 детсад болсо, ал ошол мезгилде бир гана ушу Кыргызата айылындагы Жылдызча балдар бакчасы калган. Кээ бир жылдары биздин жамаат айлыксыз 7 жыл иштегенбиз. Ошол мезгилде биз өзүбүз киреше табыш үчүн чеберчилик кылганбыз. 2007 жылы айлыкка кирип калдык да, ошол күндөн баштап кадимкидей мамлекеттик мекеме болдук. Кыргызата аймагынын тоолуу айылдары да жаңы курулуштардан артта эмес. 5 айылдын жашоочуларынын өтүнүчү менен райондун борборунан 20 чакырым алыстагы Курактектер орто мектеби жаңыланууда. 190 орунга эсептелген мектеп, спорт залы, ашкана жана алыскы айылдын балдары үчүн каралган жатаканасы менен бирге курулууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.